Жана ошол менен бирге ошол жалпы ошол жана экинчилик ошол чеки заттарды кайра иштетүү маселеси боюнча сөз кылмакчыбыз. Быйыл ошол каржылоо боюнча 2 программа ишке киргизилген. Алардын бири жашыл, мындайча айтканда, ал болсо ошол экинчилик чеки заттарды топтоого багытталган. Ал эми экинчиси болсо аялдардын лидерлигин колдоого багытталган. Мына ушул программалар жөнүндө биз силер менен кененирээк айтып берели деп отурабыз. Жана ушул эки программа тең ошол Coca-Cola компаниясынын колдоосу менен жүзөгө ашырып атат. Ошондой эле Жежет Борбордук Азия деген уюмдун колдоосу менен жүзөгө ашырылып атат. Азыр мен сөздү Балтиева Виолеттага берейин деп турам. Ал ошо каржылоо боюнча эксперт болуп саналат жана мына ушул эки программаны жүзөгө ашырууга көз сала турган куратор катары иш алып бармакчы. Жана ал бизге азыр мына ушул программа кандайча жүзөгө ашырыла тургандыгы туурасында айтып бермекчи. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарды мына ушул семинарда силер менен учурашкан отурганыма кубанычтамын. Менин атым Виолетта, мен ошо каржылоо боюнча экспертмин. Жана бүгүн мына ушул эки программа туурасында сиздерге айтып берейин деп атам. Азыр бир секунд, мен презентацияны ишке киргизейин, анан баштайбыз. Семинар жалпынан бул ошол калдыктарды башкаруу жаатындагы туруктуу каржылоо деп аталат. Азыр мен силерге бир аз ушул туруктуу каржылоо деген эмне экендиги туурасында айтып берейин. Бул нерсени биз көп колдонобуз го турмушубузда. Жана анын мааниси жөнүндө бир аз айтып кетейин деп атам да. Туруктуу каржылоо деген бул ошол социалдык, башкаруучулук, каржылоо жаатында ушул экологиялык же кандай бир социалдык көйгөйлөрдү чечүү үчүн жакшы шайман болуп иштеп берет. Буга байланыштуу белеп кое турган нерсе ошол туруктуу каржылоонун эки компоненти бар: гендердик жагы жана жашыл каржылоо. Жашыл каржылоо деген бул ошол айлана чөйрөгө терс таасир тийгизүүнү кыскартууга багытталган долбоорлор. Экологиялык максатта аталат. Эми гендердик каржылоонуку бул ушул аялдардын мүмкүнчүлүктөрү менен укуктарын кеңейтүү үчүн инвестицияларды салууга багытталат. Мына ушул программа аркылуу биз булда ушул эки жакты тең бирге алып жүргөнгө аракет кылабыз. Туруктуу каржылоо ушул калдыктарды башкаруу жаатында бул өзүнчө мааниси бар. Биринчиден бул ошол калдыктардын чогултуу, аларды логистикасы жана кайрадан иштетүү ошол секторундагы ишкерлерди, ишканаларды колдоого багытталган. Анын негизги максаты мына ошол калдыктарды башкаруу системасын же тутумун жакшыртуу, анан кийин ошол жанагы таштаналдар төгүлүүчү жерлерге келе турган калдыктардын көлөмүн азайтуу болуп эсептелинет. Кандай жол менен? Биринчиден ошол калдыктарды өз-өзүнчө бөлүп топтоо системасын жакшыртуу аркылуу, ошондой эле ошол калдыктарды топтоо жана логистика процесстерин колдоо, ошондой эле экинчилик чеки затты кайра иштетүү өндүрүшүн өнүктүрүү. Ушул жолдор менен ишке ашырса болот. Жана мен буга чейин белгилеп кеткендей, Наталья белгилегенде биз эки программаны ишке киргизип атабыз. Жашыл программа, анан гендердик. Алар да биздин каржылык өнөктөштөрүбүз менен биргеликте. Биздин биринчи өнөктөшүбүз бул Финанс Кредит Банк. Аларда атайын Green деген каржылоо механизми ишке киргизилген. Экинчи биздин каржылык өнөктөшүбүз бул Доскреда банк. Алар менен биргеликте биз гендердик каржылоо механизмин ишке ашырып атабыз. Гендердик деген бул демек аялдар толугу менен же жарым-жартылай мына ушул башкаруу ишине аралашуусу керек. Эми силерге кененирээк мына ушул программа тууралуу кененирээк айтып берейин. Ошо силер эмнени максат кыла тургандыгын жана ушул программага кантип катышса боло тургандыгын түшүндүрүү үчүн кененирээк айтып берейин. Ушул жашыл каржылоо программасы ал Финанс Кредит Банк
биздин өнөктөшүбүз алар ошо калдыктарды кирешеге айлантууга багытталган. Анан негизги объектилери ишканалар, булар ошол жана калдыктарды топтоо, аларды ташуу, сорттоо, кайра иштетүү жаатындагы, ошондой эле пластик, айнек, кагаз сыяктуу ошолорду орогон же аларды жайгаштырган ошол бүктөмдөргө байланышкан да, жана алар мына ошол программа катышса болот, ошол иштер менен алектенген ишканалар. Каржылоону силер кайсы багытта ала аласыңар да, ошол жашыл каржылоо жаратында? Буларды ошол экинчилик ошол чеки затты кайра иштетүү жана сактоо объектилерин курулуш үчүн реконструкциялоо, капиталдык ремонттон өткөрүү жана жаңылоого. Экинчиден, алар ошол экинчилик чеки затты ошо сорттоо жана сактоо боюнча ошондой эле аларды кайра иштетүү үчүн, объектилерди комплектациялоо үчүн. Бул эмнени билдирет? Бул жерде ошол контейнер керек болсо, жабдуулар керек болсо, мисалы үчүн адестешкен транспорт керек боло турган болсо, же болбосо айталы жана кампаларды коруш үчүн, же капиталдык ремонттон өткөрүү үчүн, же силер азыр ошо калдыктарды сактоо үчүн колдонуп аткан жерди капиталдык ремонттон өткөрүү үчүн каржы алсаңар болот. Экинчи программа бул гендердик каржылоо программасы. Аны биз Доскредо банк менен биргеликте жүзөгө ашырып атабыз. Алар менен биргеликте биз атай Lady in Green деген өнүмдү иштеп чыкканбыз. Анткени биз бул жерде көбүнчө аялдарга басым жасап атабыз катышуучулардын арасынан. Жана ал жерде каржылоо объекттери бир аз кеңирирээкте. Ал жерде ошол кадимки турмуш тиричилик калдыктарды калыптандырган ошол чарбалык субъектилерди иштеткендерге да, булар отелдер, кафелер, дүкөндөр, башкача айтканда ошол жерде дагы баягы атайын ошо калдыктарды чогултуп, анан ошолорду силер башкачараак кылып топтоп анан утилизация кылганга мүмкүнчүлүк бериш үчүн. Андан тышкары ошол калдыктарды, турмуш тиричилик калдыктарын топтоо, аларды ташуу, сорттоо, кайрадан иштетүү, жок кылуу жаатында иштегендер пайдаланылат да бул жерде. Жана мына ошол жерде ошол бизнес менен алектенгендерге багытталган. Каржылоону да дайындоо мына ошол программанын алкагында бул жерде бизде ошол жана калдыктарды топтоочулар, кайра иштетүүчүлөр бар го, мына ошолор менен бирге иш алып барсак болот да. Бул жерде аларга зарыл болгон жабдууларды, инвентарьды сатып алыш үчүн, ошол жана калдыктарды өзүнчө топтоо жана сактоо системасын жакшыртуу үчүн, балким кандайдыр бир үкөктөр керек болот, контейнерлер керек болот. Айталы силер өзүңөрдүн кеңсеңерде, кафеңерде же дүкөндөрдө ошолорду орнотуш үчүн жана өзүнчө калдыктарды чогултууну ишке ашыруу үчүн. Андан тышкары силер ошол азыркы ошол жанагы калдыктарды калыптануусун же чогулуусун азайта турганга көмөктөшө турган технологиялык процесстерди баягы модернизация же жаңылоо үчүн, же болбосо азыркы жайларды жаңылоо үчүн колдонсо болот. Андан тышкары дагы эгерде силер ошол айталы ошол калдыктарды сорттоо жана кайра иштетүү боюнча иш алып барып атсаңар, анда ошол процесстерди өзүңөрдүн бизнесиңерди колдоо үчүн дагы каржы сурап кайрылсаңар болот. Анан же болбосо ошол экинчилик чеки затты кайрадан иштетүү жана аларды сактоо боюнча курулуш иштерин жүргүзүү үчүн сурасаңар болот. Бул жерде гендердик каржылоо болот. Башкача айтканда, ал жерден башкаруусунда ишканада сөзсүз түрдө аялдар болушу керек. Андан тышкары каржылоо шарттарындагы карап чыгалы. Бул жерде эки окшош болгон үчүн экөөнү бир эле слайдка жайгаштырдым да, жакшыраак түшүнүш үчүн. Мына ушул программаларга ким катыша алат? Бул жерде Финанс банкта, бул жерде жеке ишкерлер катышса болот. Ошол патенттин негизинде иштеген же болбосо же ошол жеке ишкер катары күбөлүгү болгон адамдар катышса болот. Андай эле ошондой эле юридикалык жактар да катышса болот. Доскредо банкта дагы ошондой. Булар жеке ишкерлер болсо, алар аялдар болуш керек. Анан юридикалык жактар болсо, ал жерде аялдар негизги катышуучу же аткаруучу органында болуш керек да, ошол юридикалык жактардын.
Бул жерде ошондой эле юридикалык жактарынын катарында эркектер деле катышса болот, катышуу катары, катышуу катары, бирок алар сөзсүз түрдө аялдар болуш керек катарында. Анан ушу каржылоо региону уже Кыргыз Республикасынын жалпы территориясында ишке ашырылат, 2 банкта тең. Насыянын суммасы Финанс Кредит банкта 150 миңден 400 миңге чейин, ал эми Доскредит банкта 100 миңден 400 миңге чейин берилет. Анан ал жерде эки жерде тең ошо 12 айга эсептелинген. Ошол насыя боюнча жылына 6% төлөм менен берилет. Менден дагы мынтип сурашканда, ошол 400 миң сом деген бул чакан сумма болуп атат. Мына ушундай ири долбоорлорду жүзөгө ашыруу үчүн деп кайрылгандар болгондо, бирок мен ойлоп атам, эгер силердин долбоордун суммасы мындан көбүрөөк боло турган болсо, 2 насыя алсаңар болот да. Бирөөсүн биздин программанын алкагында, ал эми экинчисин ошол банктын өзүнүн шарттары менен алсаңар болот да. Андан кийин силер ошол иштей берсеңер болот. Бизде да кандай шарттар бар? Ошол насыяны төгүү боюнча графикти жекече түрдө да түзүшсө болот. Экөө тең силерге ар бирөөңөр менен жекече бир шарттардын негизинде келишим түзсө болот да. Анан ай сайын ошол негизги төлөмдү төлөйсүңөр. Ал эми жеке график болсо, мына ошо силердин бизнесиңерге жараша болот. Мисалы үчүн силерге бир нече ай жеңилдетилген мүмкүнчүлүк бериши мүмкүн. Анан силер ошол насыя алгандан кийин бир нече ай бою анын пайыздарын эле мисалы 3 ай төлөп турсаңар болот. Анан 3 айдан кийин ошол пайыздарын дагы негизги суммасын дагы төлөй баштасаңар болот. Каржылоонун көлөмү ошол долбоордун жалпы суммасынын 100%-на чейин болсо болот. Башкача айтканда, силер өзүңөрдүн каражатыңарды кошкула дебейт. Эгерде өзүңөрдүн каражатыңар бар боло турган болсо жакшы, жок болсо банктар анда толук менен силерди каржылаганга даяр. Камсыздоосу кандай болот? Камсыздоо бул ошол кыймылсыз мүлк болсо болот, кыймылдуу мүлк болсо болот, ошондой эле үчүнчү тараптагы бирөөнүн күбө катары өтүшү болсо болот да. Анан ошол 400 миң анча чоң сумма эмес экендигин эске алгандан кийин банкка ошол үчүнчү бир адам дагы кепилдик бериш эле жетишсиз болсо болот, же болбосо бир кыймылсыз мүлктү эле койсоңор болот. Көңүл буруп кое турган нерсе, бул программада так аныкталган максаттары бар. Ошондуктан мына ошол өзүңөрдүн кайсы нерсеге багытталса, анда башка нерсеге жумшала турган болсо, бул айып төлөнө тургандыгы каралган. Анан эгерде ошондой боло турган болсоңор, анда Доскредит банкта 20%, ал эми Финанс Кредит банкта 30% айыптар каралган. Программага кантип катышса болот? Бул биз аларды 4 этапка бөлдүк. Биринчи этабында силер бизге кайрылып, ошол бестенет келечекке анан анкетаны толтуруп, анан кийин ошол каржылоо планы түзүш үчүн кайрыласыздар. Андан кийин биз эмне үчүн түздөн түз банкка барбайсыңар деген суроо бар болсо, мындай деп жооп беребиз да. Бул долбоорлор программалык жана пилоттук мүнөзгө ээ, жана алар биринчи жолу ишке киргизилип атат. Ошондуктан ошол банктардын азырынча мына ушул багыт боюнча тажрыйбасы жок болгондуктан улам ошол банкка жана силерге дагы жеңил болуш үчүн, жана ошол программаны жеңил жүзөгө ашырууга жардам берүү үчүн биз ошол ортодон адегенде силер бизге келгенде анкетаны толтурганга жардам беребиз. Ал эми өзүбүз болсо чындыгында эле толук кандуу ошол программага катышуу экендигиңерди күбөлөндүрөбүз, жана силер ошол бир максат үчүн алып атканыңарды кепилдейбиз дагы. Андан кийин банкка жөнөтөбүз, анан кийин банк силер менен чогуу бирге ошол программанын шартына туура келесиңер, келбейсиңер деп текшерет. Анан ошол каржылоону дагы биз ушул максатта жасап, анан силерге ошол каржылоону жүзөгө ашырууда ошол баардык болгон чыгымдарды эске алуу менен ошол планды түзгөнгө жардам беребиз. Андан тышкары силер банкка келип, силерге керек боло турган сумманы так айтканга мүмкүнчүлүгүңөр болуш үчүн жардам беребиз. Силер бизден анкетаны алгандан кийин, аны каржылоо планын толтургандан кийин банкка барып, ал жерден өтүнмө арыз бересиңер. Андан кийин банктар бул туурасында маалыматы бар. Анан алар силерди күтөт, анан силер менен чогуу иштешкенге даяр болот. Эгерде силерге биз тарабынан кандай бир коштоп чогуу барып, анан түздөн түз кайсы бир кызматкерге барыш керек
боло турган болсо же филиалга барыш керек болсо бизге кайрылсаңар болот. Ал жерден ошол насыя алуу үчүн өтүнмө жазасыңар. Анан банк өзүнүн шарттарында силердин бизнесиңерди карап чыгат дагы. Андан кийин силердин ошол өтүнмө арызыңар карап чыккандан кийин чындыгында эле ошол насыяны берсе болот экен деп силердин анкетаңар жактыргандан кийин силерге каражаттарды берет. Анан силер ошол каражаттарды өзүңөр белгилеген максатта гана пайдаланышыңар керек. Алар ушул максаттуу түрдө каражаттарды пайдалангандан кийин биздин техникалык экспертибиз ушул нерсени карап белгилейт дагы, анан отчет түзүп берет. Чындыгында эле ушул каражаттар өзүнүн максатына жумшалды, силер ушул программа шартын аткардыңар деп белги коет. Ошо анкета жөнүндө дагы айтып коеюн да, бул анкета эң эле жөнөкөй, ал биздин сайтыбызга илинип койгон. Ал жерде айталы, силер өзүңөр бизге келе албай турган болсоңор, силер сайттан көчүрүп жүктөп алсаңар болот да, анан кийин ошол силерге жакын жайгашкан банкка барып, анан ошол кызматкерден өтүнсөңөр болот да, туура толтурулду деп текшергенге. Андан кийин алар текшерип бүткөндөн кийин силер WhatsApp же электрондук почта аркылуу бизге жөнөтүп койсоңор болот. Биз ал менен таанышып, силер менен байланышып, анан силер чындыгында эле ушул насыяны ушундай максатка алабыз деп атканыңарды күбөлөндүрүп туруп, анан ушул программанын шарттарына ылайык келе тургандыгын текшерип чыгабыз. Өзүңөр караганда силердин аты жөнүңөр же ошо юридикалык жактан аталышы, силердин юридикалык макамыңарды көрсөтөсүңөр. Андан кийин ушул анкета боюнча ким иштейт, кандай ишти алып барасыңар, канча убакыттан бери иштеп атасыңар, анан силер эмнелерди чогултасыңар, кандай экинчилик шекизат болот, силердин ошо өндүрүштүк кубаттуулугуңар кандай деген сыяктуу суроолорго жооп бериш керек болот. Анан ошол анкетанын уландысында биз мына ошол максат үчүн каржыны кайсы максатта ала турганыңарды аныктап, анан кийин кандай максатта жумшай турганыңарды, мисалы үчүн ошол калдыктарды топтоо процессин колдоо үчүнбү, же болбосо силер өзүңөр иштеп аткан жердеги ошол калдыктарды сактап же кайра иштете турган жерди жакшыртуу үчүнбү, ошону карайбыз. Андан кийин ошол жабдууларды тандап алуу боюнча эксперттен кеп кеңеши керекпи деп сурайбыз. Балким силер кайсы бир жабдууну сатып алгыңар келет, бирок ал кандай иштей тургандыгы, кайсы жакшыраак экендигин билбей турган болсоңор, биз же болбосо кандай модели жакшыраак болот дей турган болсоңор, анда эксперттерден кеп кеңеши керек боло турган болсо, ошону жазсаңар болот. Андан кийин биз ошол биздин кардарыбыз ошо программа шарттарына туура келет деп текшергенден кийин жазабыз, ага эксперт кол коет, андан кийин банктын кызматкери дагы ага кол коюп, анан жөнөтүлөт. Анан каржылоо планы жөнүндө айта турган болсок, ошо каржылоо планы боюнча бизде эки түрү бар. Биринчиси бул эгерде силер кандайдыр бир жабдууну сатып алгыңар келе турган болсо, эгерде бул эмне болгон жабдуу, эмне үчүн колдонулат, анын кубаттуулугу кандай, аны ким өндүрөт, жана силерге канча даана керек болот ишиңер үчүн, жалпысы канча болот деген сыяктуу суроолорду, жана аны ошол алып келип орнотуш үчүн канча убакыт керек болот, кошумча кандай чыгымдар болушу мүмкүн дегендердин баардыгы ошо каржылоонун планына киргизилиши керек. Анан аларды окуп чыккандан кийин силерге жалпысынан канча сумма керек экендигин так аныктап аласыңар. Эгерде өзүңөрдүн каражатыңар бар болсо, аны белгилеп койсоңор болот. Эгер жок болсо, анда толугу менен Финанс Кредит банк силерге ошол чыгымды жабыш үчүн насыя берет. Мисалы, силерде 300 миң сомуңар болсо, 400 миңди банк берет да, эгерде силерге жалпысы 700 миң сом керек боло турган болсо. Мына ушундай каржылоо планын силер өзүңөр эле түзсөңөр болот, же болбосо биздин техникалык эксперттин жардамы менен түзсөңөр болот. Эгерде силерде кандайдыр тактай турган суроолор же бир күмөн саноолор боло турган болсо, техникалык кадисибиз жардам берет. Экинчи каржылоо планы бул айталы, силер даяр ошол жабдууну сатып албастан, силер ошо иштей турган жерди жакшыртайын деген оюңар бар болсо, мисалы калдыктарды кайра иштетүү үчүн кандай материалдар керек болот, аларга канча акча керек болот, кандай иштерди аткартасыңар, ошол иштердин наркы канча болот, канча төлөш керек болот деп ушул баардык долбоорго канча каражат керек экендигин аныктап туруп, канча убакыт керек экендигин аныктап туруп, анан кандай чыгымдар болушу мүмкүн, ошолорду карап, мисалы үчүн ошо ишке киргизүү үчүн акча төлөш керек болобу, же дагы бир башка кошумча чыгымдар чыгып калабы. Андан кийин ушул долбоордун жалпы суммасын эсептеп чыгасыңар дагы. Эгерде өзүңөрдүн жеке каражатыңар бар болсо, аны айтасыңар. Эгерде өзүңөрдүн жеке каражатыңар жок боло турган болсо, калган жетишпей жаткан каражатты силерге ошол банктан насыя түрүндө алсаңар болот.
Эгер кандайдыр бир суроолор болсо кошумча түрдө жооп бергенге даярмын. Ошо мен презентациямдан кийин суроо берсеңер болот, же болбосо чатка жазсаңар болот. Ал эми экинчи бөлүктө мен сизге ошо катышуучуларды банк кандайча тандап ала тургандыгы жөнүндө айтып берсем. Ушул насыя алып жүргөндөр билет болуш керек да. Алар бирок ошентсе дагы ошо банк эмне үчүн ушул критерийлерди кое тургандыгы жөнүндө айтып берейин. Банк өзүнүн катышуучуларын тандап алып аткан мезгилде ал төмөнкүндөй критерийлерге таянат да. 5 негизги ошо багыт боюнча. Биринчиси зарыл болгон документтерди алып келишиңер керек. Экинчиси ошол каржылоо планы, эмнеге жумшала тургандыгын, анан кийин анын кредиттик баяны, же насыялык баяны, анан кийин бизнестин абалы, ошондой эле камсыздоосу. Банк ошол жанагы тобокелдик бар да, насыял тобокелдик, ошону так аныктап алышы керек болот. Демек, ошол насыя алынып, бирок кайра төлөй албай калышы мүмкүн деген тобокелдикке байланыштуу өзүнүн мына ошо баалоонун критерийлеринен өткөрөт да. Анан банк ошол силерге насыя беретин астында ушул нерселерге көңүл бурат. Зарыл болгон документтер деп атат. Баарыңар билгендей, силер банкка келгенде силерден ошол документтердин топтомун сурашат, стандарттык түрдө эле да. Алар эгерде силер жеке ишкер катары иштеп атсаңар, анда ошол паспортуңарды, ошондой эле өзүңүздүн жубайыңыздын паспорту, патент керек болот. Юридикалык жак болсоңор, анда ошол катталуу жөнүндө Минюсттан өткөн күбөлүгүңөрдү бересиңер. Башкача айтканда, банк силер чындыгында сиздин өздүгүңүздү тактап алыш керек жана расмий түрдө бизнесиңиз бар экенине ынанышы керек. Экинчи пункту булар ошол кирешеси бар экендигин ырастаган документтер керек болот да. Кийин төлөп бериш үчүн банктар дайыма буга көңүл бурат, анткени ал баягы силер ошол насыяны төлөп бере алуу убагында деп ынаныш үчүн керек болот. Андан кийин кандай ижарага алуунун келишимдери, же болбосо ошо сатып алуучулар менен кандайдыр бир келишимдериңер бар болсо, ошону берсеңер болот. Силер банкта болгон мезгилде банк силерге кандай документтер керек экендигин так өзү айтып берет. Андан тышкары, мисалы үчүн эгерде батириңер бар боло турган болсо, же болбосо ошол ага тийиштүү техникалык паспорттун документин беришиң керек, жана ошондой эле чектөөлөрүн жок экендиги туурасында маалымат берилиши керек. Андан тышкары дагы кошумча түрдө дагы документтер болушу мүмкүн. Мындай ошо силердин бизнесиңер жөнүндө так маалымат үчүн алат да. Мына ушул документтерди эмнеге керек дей турган болсок, негизгиси бул банк өзү берип аткан ошол каражат, чындыгында эле ошол банктын жеке каражаты, алардын инвесторлорунун акча салуучулардын акчасы, ошон үчүн банк ошо берип аткан акчасын кайтарып алам деген ишеними болуш керек да. Эгерде силер расмий эмес иштей турган болсоңор, бул жерде абдан чоң тобокелдик бар да. Мисалы, бизнесиңер бир мезгилде жабылып кала турган болсо, анда силер ошол жанагы киреше булагыңар жабылып калса, анда насыяны төлөй албай калышыңар мүмкүн. Же болбосо кандайдыр бир талаш тартыш учурлар жаралышы мүмкүн. Айталы, банк канчалык деңгээлде силердин бизнесиңерди туура баалады деген соо жаралышы мүмкүн да. Ошондуктан ошол банк эгерде силердин бизнесиңер баягы мүмкүнчүлүктүү экенине ынанып анан каражат берүүгө тийиш. Банк үчүн дагы маанилүү нерсе мына ошол каржылоо планы туура болуш керек жана максаттуу жумшалыш керек. Силер банкка келгенде силерден сөзсүз түрдө сурайт, мына насыяны эмне үчүн алып атасыңар деп сурайт да. Анан биздин программанын алкагында мына ушул насыя эмнеге керек экенин биз таныктап алганбыз. Мисалы, банк айталы, силер ошо алынган насыяңар мына ушул көрсөтүлгөн максатка жумшала тургандыгына так ынангандан кийин, же болбосо ошо силердин ишмердигиңе зыянын тийгизбей тургандыгын аныкташы керек. Анткени ошол бизнес насыялардын баардыгы ошо акча алып аткан адам өзүнүн бизнесин өнүктүрүп, өзлөрүнүн максатына жетүүсүнө кол кабыш кылууну көздөйт да. Андан тышкары, жана мен буга чейин айтып кеткендей, каржылоо планы туура түзүлүшү керек да. Эгерде банк силер азыр так эсептегениңерди көрсө, мына ушул максатка жетиш үчүн, долбоор жүзөгө ашырыш үчүн так эсептегенин көргөндөн кийин ал силерге ашыкча
каражат бербей турганына ынанат да, мисалы силерге кереги жок делегенде, же болбосо силерге керек боло тургандан азыраак каражат берилип калса, анда ал долбооруңар толук кандуу жүзөгө ашыра албай каласыңар деп ошону тактап алыш керек болот. Насыялык баяны деген бул баарыңар билгендей эле силер банкка келгенде, банк сөзсүз түрдө силерди ошол насыялык бюро аркылуу текшерет да. Азыр силер ошол презентация көрүп тургандай, ал жерде мына көрүп турасыңар да, мында 5 ошондой тобокелдиктин баскычы бар. Ошол кредиттик же насыялык бюро аны аныктайт. Силер өзүңөр дагы ошол насыялык бюрого барып өзүңөрдүн насыялык баяныңарды сурасаңар болот. Банктар ошол акча алуучулар менен иштей баштаганда, алар ошол насыялык баянына карап туруп, канчалык деңгээлде силер ошол мурда ошо насыя алып төлөгөнүңөрдө кандай төлөчүңөр эле ошого көңүл бурат да. Анан кийин ошол силердин насыялык баяныңар жакшы болсо, мисалы мурда силер насыяны алып, убагында дайыма төлөп турганыңарды көрүнө турган болсоңор, бул силерге плюс болот. Албетте пандемия учурунда баягы улам ошол акча алган адамдардын эмес, ошол жана пандемиядан улам өзүнүн насыясын убагында төлөй албаган адамдар көп болгон да. Ошондуктан ошол жанагы насыялык баяны анын ошол акча алган адамдын күнөөсүнөн эмес, башка бир себептен улам убагында төлөй албаган учурлар жөнүндө маалымат болсо дагы, алар ошого сөзсүз түрдө көңүл бурат да, бул пандемиянын эсебинен болсо керек деп. Ал эми силердин ошо насыялык баяныңар толугу менен жакшы болсо, мурда дагы насыяны алып убагында төлөп турган болсоңор, бул силерге насыя бериш үчүн чоң плюс болуп иштеп берет. Анткени демек силер банк менен мурда иштегенсиңер, анан силер өзүңөрдү жоопкерчиликтүү адам катары ушул келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттөрдүн баардыгын убагында сактап, анан ар бир ай сайын убагында өзүңөр төлөп, анан ушундай тажрыйбаңар бар экендигин көрсөтүп турат да. Андан тышкары силер буга чейин да мына ушундай эле суммалар менен иштесеңер, демек силер буга чейин деле ушу насыяңарды төлөп жүргөнсүңөр, демек бул ушул насыяны да убагында төлөйсүңөр го деген пикирге келгенге мүмкүнчүлүк берет да. Андан тышкары, эгерде силер мына ошондой насыялык баяныңар туура болсо дагы, азыр дагы силер ошол насыяңар бар болсо, ошого мындай бир аз ойлонуп калат да банк. Анткени силер мындай буга чейин башка дагы насыяларды төлөп атсыңар, анан кийин ушул насыяны да алып атсаңар, баарына жетишип төлөй алабы же төлөй албайбы деп ойлонуп калышы мүмкүн. Кийинкиси ошол банктар көңүл бура турган нерсе, бул ошол бизнестин абалы. Анткени бизнес бул баягы ошо силер кийин долбоорду жүзөгө ашырып атканда, силер ошол насыяны төлөй турган киреше булагыңар дал ошол төлөй тургандын алгачкы кирешеси, киреше булагы деп эсептешет да. Алар силердин бизнесиңерди кантип баалайт? Биринчиден, силердин жок дегенде 6 айдан кем эмес тажрыйбасы болушу керек да, ошол иштин. Банкта эмне үчүн буга көңүл бурат? Эгерде адам жок дегенде 6 ай ошо бизнес менен алектенсе, демек бул бизнес кандайча иштей тургандыгын билип калат, анан кандай киреше алып келе тургандыгын билет, анан жана кандайдыр бир көйгөйлөр жаралса, аларды чечкенге мүмкүнчүлүгү болот деп эсептейт да банк. Эгер айталы банк мисалы биздин программабыз боюнча жаңы гана иштеп баштасаңар, айталы ошол 6 ай боло эле силер бизнес ачканыңарга, бирок силерге ошол дагы бир башка кирешеңер бар болсо, ошол насыяны ордун төлөй турганга да, бул жакшы плюс болот да. Анткени силердин стартапыңарды катары колдогонго болот. Анткени силер банкка келгенде башка бир булагыңар бар экендигин да көрсөтүп атасыңар насыяны убагында төлөш үчүн. Буга банк жакшы мамиле кылат, ошол баалайт да. Андан кийинкиси бул силердин бизнес активиңер кандай экендигине да көңүл бурат. Албетте силерде өзүңөрдүн жеке жабдууларыңар бар болсо, кандайдыр бир өзүңөрдүн аймагыңар бар болсо, иш алып бара турган бул банк үчүн чоң плюс болот. Үчүнчүсү бул киреше. Банктар дайыма ушул насыяны силер ошол кирешенин эсебинен төлөшүңөр керек деп эсептейт, өзүңөрдүн бизнесиңерге зыян келтирбей туруп деп эсептейт да. Эгерде силер ошол бизнестин ошо өнүктүрүү үчүн колдонбой турган болсоңор, ошол бизнесиңер өнүкпөй калышы мүмкүн. Банк силерди өзүңөрдүн бизнесиңерди өнүктүрүү, андан ары жакшыртууга кызыктар.
Эгерде силерде кандайдыр бир кошумча активдер менен кирешиңер болсо, силер бул туурасында маалымат берсеңер жакшы. Банкка анткени ошондо банк, эгерде ушул жерден программаңарды жакшы ишке ашыра албай калсаңар, силерде баары бир насыяны жаба турган башка булаңар бар экендигин көрүшү керек. Анан эми күрөөлүк камсыздоо кандай болот да? Ал ар кандай түрдө болсо болот. Кыймылсыз мүлк болсо болот, кыймылдуу мүлк болсо болот. Ошондой бирөөнүн кепилдиги же болсо кепилдик берилсе, жана банк үчүн бул эгерде силердин ошо бизнесиңер кантип бир киреше ала албай кала турган болсоңор, силер баары бир ушул насыяны башка бир ушул күрөөлүк камсыздоонун эсебине жапканга мүмкүнчүлүгүңөр бар экендигин көрсөтүшүңөр керек. Банк мына ошол күрөөнү баалоодо эмнеге көңүл бурат? Мисалы өзүңөр билгендей, айталы азыр ошол батирди, бир бөлмөлүү батирди айталы кандайдыр бир заводдо сатканга караганда батыраак сатса болот да. Ошондуктан банк ошол тобокелдикти эсептеп аткан мезгилде ал кантсе да кандай ушул күрөөнү берип атасыңар деп карайт да. Суммаңар силердики анча көп эмес, ошондуктан банк силердин бизнесиңер жакшы экендигин көрсө, ошол камсыздоо катары жөн гана бир үчүнчү жактагы адамдын кепилдикке өтүүсүн гана талап кылышы мүмкүн. Эгерде силердин камсыздооңор ошол үчүнчү адам тарабынан кепилдик гана боло турган болсо, анда ошол силердин кепилдик өтүп аткан адамдын дагы кирешесин бекемдеген маалыматты талап кылышы мүмкүн да. Анан силер өзүңөр мисалы кимдир бирөөгө дагы ошол кепилдик берген адам катары чыгып атканда өзүңөрдүн жоопкерчилигиңерди сезишиңер керек. Эгерде ал ошол насыяны жаба албай турган болсо, анда силер ошол адамдын силердин насыяңарды жапканга мүмкүнчүлүгү бар экендигин көрсөтүп беришиңер керек. Өзүңөр билгендей мамлекеттик фонд бар. Өзүңөр билгендей өзүңөрдүн ошо күрөөгө койгонго мүлкүңөр жетишпей жатса, бирок силер өзүңөр ушул насыяны төлөй ала турган болсоңор, ошол кепилдик фонду силерге ошол насыянын суммасынын 0,5% чейин төлөп бергенге даяр. Ушуну менен мен презентациянын аягына чыгып атам. Бул сайттан силер биздин байланыш телефондорун көрүп турасыңар, адрести даректи. Эмесе азыр биз карап көрөлү. Кимдир өйдө суроолор бар боло турган болсо, берсеңиздер болот. Белгилеп кое турган нерсе ушул эки программа тууралуу маалымат ушул сайтта жайгаштырылган. Ал жерде анкеталар дагы бар, аларды баягы жүктөп алып, анан кийин толтурганга дагы болот. Кошумча түрдө белгилеп кое турган нерсе, баарыңарга эске салып кое турган нерсе, буга чейин былтыр биз силер менен бирге бир нече семинарды өткөргөнбүз. Мына ушул бизнесте легалдаштыруу боюнча башкача айтканда, ошол юристтерди чакырып, аларга ушул укуктук негизде иштешин эмнелерди жасаш керек экендигин айтып берген. Андан тышкары дагы компаниялар чакырылып, кошумча түрдө инвестицияларды кантип алса болот, насыяларды, гранттарды алса болот деген темалар тегеринде сөз кылганбыз. Өзүңөрдүн бизнесиңер өнүктүрүү үчүн, каражаттарды алуу үчүн. Жакында эле бизде семинар өттү. Мына ушул окутуу жана маалымдоо боюнча ошол экологиялык жанагы паспорттар, уруксат берүүлөр жана ошо калдыктарды жайгаштыруу жөнүндө паспорттар туурасында кандай кандай документтер зарыл экендиги туурасында маалымат бергенбиз. Эгер кимдир бирөөлөр ушул семинарга катышпай калса, силер ошол YouTube каналында дагы, Westnet KG сайтынан дагы ушул маалыматтарды алсаңар болот, аларды дагы көрүп чыксаңар болот. Анткени булардын баардыгы ушул насыяларды алыш үчүн силерге зарыл болот да, ушул маалыматты билишиңер керек, кандай талаптар бар экендигин жана бизнесиңер укуктук нукта иштеш үчүн. Конкреттүү дагы суроолор бар боло турган болсо жооп бергенге даярбыз. Азыр аларга жооп берели. Жана дагы кийинчерээк дагы ошол суроолор жаралса, чатка жазсаңар болот, же болбосо могу телефондор боюнча кайрылсаңар болот, почтага жазсаңар болот, сайтка кайрылсаңар болот. Суроолор барбы?
Чатка деле жазып койсоңор болот. Биз ошол жактан карап, андан жооп бергенге аракет кылалы. Жок, эч ким суроо берген жок окшойт. Булар ошол жана өкмөт уюмдарын колдоо боюнча суроо болду эле. Эми азыр мына ушул долбоордо мына ушул кайра иштетүү жаатындагыларды колдогонго даярбыз. Суроолор жок болсо атайын убактыңарды бөлүп катышып бергенге ыраазычылык билдирип коелу. Баарыңыздарды келаткан жаңы жылыңар менен куттуктайм. Майрамда жакшы өткөргүлө. Жана силерден ошол өтүнмө арыз менен кайрыласыңар деген үмүттөмүн. Ушу өзүңөрдүн ишмердиңер үчүн баарыңыздарга ден соолук жана жакыбатчылык каалайм. Жакшы калыңыздар. Чоң рахмат, жакшы калыңыздар.